Президент Садыр Жапаров бүгүн Ысык Көл облусунун Чолпон Ата шаарында Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчө өлкөлөрүнүн өкмөт башчылары менен жолугушту. Президент өз сөзүндө ЕАЭП өлкөлөрүн чектеш чек аралар эле эмес, достук ынтымагы, көп кылымдык биргелешкен жанаша жашоо, экономикалык, саясий, экологиялык жана демографиялык кызыкчылыктарда бириктирип турарын баса белгиледи. Биздин бүгүнкү жолугушуу Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгынын алдында өтүп жатканы көрүнүктүү окуя. Бул күндөрү өтүп жаткан Евразиялык өкмөттөр аралык кеңештин отурумунун жыйынтыгы ЕАЭП алкагындагы кызматташтыктын мындан аркы өнүгүүсүнө, анын ишмердүүлүгүнүн натыйжалуулугун арттырууга салым кошот деп ишенем. Кыргызстан биздин мамлекеттер ортосундагы ар тараптуу кызматташуунун тереңдешине өзгөчө маани берип, мындан арада биримдик мейкиндигинде интеграциялык процесстердин кийинки өнүгүүсүнө салым кошооруна ишендирип кетким келет, деди Садыр Жапаров.